Мен Сатыбалыев Акчол, Кыргызстан элинин ишенимине салтанаттуу ант берем. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскер уставтарынын талаптарын, командирлердин жана башчылардын буйруктарын аткарууга ант берем. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Адамзатка жарык чачып, өзүм өчүп баратам. Өтсөм дагы бул дүйнөдөн жакшылыкты жаратам. Манас кыргыз элин жок болуп кетүүдөн сактаган, бар болуп жашоого үйрөткөн, кыйынчылыктарды жеңип чыгууга такшалткан улуу сабак. Кыргыз тили бул ата бабаларыбыздан калган ыйык мурас. Бул элдин жан дүйнөсүн чагылдырган байлык. Биз кыргыз тилин жашартып, аны өнүктүрүүгө милдеттүүбүз. Тил жоголсо, эл да жоголот. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Коом деген сени менен мен. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Элим, мен сенин кулуңмун. Эмгегим менен гана эмес, өз каным менен да сага таандыкмын. Мен Иса Ахунбаев. Тилим менен көп тилдердин атасы, тилим менен бабалардын батасы, тилин билбес акылсыздын катасы, тил билбеген улуттардын кычысы. Тилим менин жүрөгүмдүн ачкычы, тилим менин улутумдун бактысы, тилим менин кыргызымдын сакчысы, тилим менин көп улутун жарчысы. Манастын 7 осуяты. Биринчи осуяты эл журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакынан баш, бир жеңинен кол чыккан эчки биримдиги. Экинчи осуяты улут аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. Үчүнчү осуяты улуттук ар намыс жана атуулдук ариет. Төртүнчү осуяты арыбас менет, алдыңкы өнөр билим аркылуу бакубаттуу өлөткө умтулуу. Бешинчи осуяты гуманизм, айкөлчүлүк жана кечиримдүүлүк. Алтынчы осуяты табият менен таттуу мамиледе болуу. Жетинчи осуяты кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоо жана көздүн карагенде сактоо. Хан манасын тукуму ушинтип артка качат беле? Тизе бүккүчө тик туруп өлгөнүбүз артык эмеспи? Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчү? Кыргыз уулу үчүн найзанын учунда, кылычтын мизинде өлгөндөн артык эмне бар эле? Эне тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан.